Качкынбай Артыкбаев 1934 азыркы Москва районунун Кепер Ар кыштагында колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлгөн. 1951 орто мектепти бүтүргөндөн кийин жаңы ачылган Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине окууга өтүп, аны 1956 бүтүрөөр менен Ленинчил жаш гезитинин пропаганда жана агитация бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп калган. 1959-1961 жылдары Ала Тоо журналынын сын жана адабият таануу бөлүмүн жетектеген. Ал эми 1961-1967 жылдары Кыргызстан басмасынын оригиналдуу көркөм адабият жана котормо редакциясын башкарган. Кыргызстан басмасынын оригиналдуу көркөм адабият жана котормо редакциясын башкарган. Басмада иштеп жүрүп, Качкынбай Артыкбаев аспирантуранын сырттан окуу бөлүмүн аяктаган. Качкынбай Артыкбаев чыгаан илимпоз адабиятчы. Буга анын чалгын, изденүүлөр жана табылгалар, ар түрдүү издер, сын сапары, тандалмалар, Алы Токумбаевдин акындык чеберчилиги, Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашкардын мурастары, Акыйкат сабагы, Талант сыры, Кыргыз совет адабиятынын тарыхы, 20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы, бүтпөгөн күрөш баянуу өңдүү, терең мазмундуу, салмактуу китептери толук далил. Бишкек шаарынын ардактуу жараны, филология илимдеринин доктору, профессор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз адабияты кафедрасын 1976 жылдан 2006 жылдар аралыгында башкарып, 2009 жылы 74 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Эгер профессор Качкынбай Артыкбаев көзү тирүү болгондо 2014 жылдын көзүндө 80 жашка чыкмак. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп айтылгандай, элине өзүнүн өлбөс, өчпөс эмгектерин калтырып кеткен кыргыздын чыгаан уулу, кыргыз эл жазуучусу Качкынбай Артыкбаев көзү тирүү болгондо ушул күздө 80 жашка чыкмак. Бирок ажал деген балеге айла жок экен да. Агайды арабыздан мындан 5 жыл мурун, тактап айтканда 2009 жылы алып кеткен. Үстүбүздөгү жылдын 24 октябрь күнү агайдын жакын туугандары, өмүрлүк зайыбы жана кесиптеш окуучулары биргеликте жазуучунун сөгүп жаткан аларча көрүстөнүнө барып, анын күмбөзүнө гүл коюшуп, Куран окуп, зыярат кылып кайтышты. Эгер агайыбыз тирүү болгондо быйыл 80 жашка толмок. Ошонун урматына көрүп атасыздар. Биз атайын конференция уюштуруп, агайыбыздын наамында атайын кабинет уюштуруп, агамына үй бүлөсү эжеге да рахмат, үй бүлөсү дагы 2000-3000ден ашык студенттер үчүн агай топтогон адабияттын теориясы боюнча көркөм чыгармалар, романдар, повесттер, поэмалар жана башка абдан көп илимий булак боло турган, силерге окуп талим тарбия ала турган көп материалдарды топтоп берди. Үй бүлөсүнө, агайдын үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Андан соң Качкынбай Артыкбаев 30 жылдан ашуун эмгектенген Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетинде агайдын атына арнап атайын окуу бөлүмүнө заманбап технология менен жабдуулап жасаттырып, анын ачылышын өткөрүштү. Ал жерге Качкынбай Артыкбаев менен калемдеш, замандаш бир нече кыргыздын калпы алма каймактары топтолуп, жазуучуну эскерип өтүштү. Бул кишинин менен чогуу иштешип калдым. Мына кишинин адамгерчилиги, мындай адамдарга болгон мамилеси, адабиятка, маданиятка, кыргыздын жалпы рухий дүйнөсүнө болгон мамилеси жакшы эле. Абдан элин сүйгөн, жаштарга жардам берген, адабиятчыларга жардам берген адам эле, инсан эле. Эми ушуну Кыргыз университетинде көп жылдар бою иштеди.
эмгектери жазылган коюп туруп ошондогу айрыкча кыргыз адабияттын тарыхы жөнүндө чоң китеби абдан азыр окуу китеби болуп калды көрүнөт. Факультетте ондай кафедрага атын берип зал коюшуптур. Жакшы көрүнүш, жакшы жүрөндө мындай тажрыйбалар болуп келсе керек мурдагы. Менимче бул киши унутулган киши эмес. Ошондуктан бүгүнкү салтанат университеттик эмес, жалпы эле кыргыз жазуучулардын кыргыз маданияттын жакшы салтанат деп ойлойм. Кийинки жыйын Кыргыз Улуттук университетинин башкы имаратында болуп, ал жерде агайдын аспиранттары жана окуучулары агай тууралуу баяндамаларын айтышып, ал адамдын кандай сапаттары, ошону менен бирге эле билим берүүдөгү анын талапты катуу коюп окуткандыгын эскерип жатышты. Кыргыз окумуштуулардын ичинде өзгөчө кыргыз адаbiyyatын изилдөөдө, кыргыз маданиятын өнүктүрүүдө чоң салым кошкон инсандардын бири катары айтсак болот. Себеби дегенде агай өз үнү бар, өз жолу бар, окумуштуу катары өз ою бар, принципиалдуу кыргыздын эң мыкты атуулардын бири катары таанысак болот. Агай адабиятта гана эмес, ал кыргыз тилине дагы, коомдук иштерге дагы активдүү катышкан окумуштуулардын бири катары эсептесек, башкасын айтпаганда дагы Жусуп Баласагын атын алып турат азыр Кыргыз Улуттук университети. Ушу Жусуп Баласагын атын койдуруш үчүн 30 жыл табылбай эмгектенип, улам өкмөткө кат жазып отуруп, 30 жылдын ичинде ушу Баласагындын атын койдурду. Андан тышкары адабиятчылар ичинен эч бир адабият жазбаган тил, кыргыз тил маселелери боюнча да өзүнчө китеп жазып чыкты, тил маселелери боюнча. Андан сырткары агайдын көп публицистикалык чыгармалары, ошондой эле агайдын акын катары дагы таанысак болот. Качкынбай агай Ленин устазы болуп жана мугалим болуп. Бул Кыргыз Улуттук университетин иштегенинен баштап агайдын эмгеги тууралуу айта турган болсок, деги аягына чыкпай, башында көп нерсе баштаган. Агайдын негизги кыргыз адабиятынын тарыхын билиши, кыргыз адабиятынын тарыхын байыркы мезгилден баштап жана улуттук адабий мурастарды окууда. Анын ичинде Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкаевди таанытууда. Андан кийин акындар чыгармачылыгынын тарыхында деги кайсы адабияттын таануу илимдер тармагында болбосун Качкынбай агайдын ар бир сала эмгеги эске түшөт. Маселен, Качкынбай агайдын 67-жылдан баштап кыргыз адабиятынын алгачкы башатын окуп чаптырсак деген эмгеги айтпай кетип болбойт. Ошол эмгегинде агай эң биринчи 67-жылы жазган өзүнүн эле баалуулугу бар. Ал кезде жазуу, сызуу эркен айтылбай, кыргыздардын жазуусу улан социалисттик революциядан кийин гана пайда болгон деген пикирге агай түз каршы айтып, жок, биздин жазуубуз байыркы мезгилде эле 69-жылында эле уникалык жазууларда башталган. Андан кийин ошол уникалык жазууларды таанытуудан кийин топтогундагы адабий мурастар Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашкаевдин мурастары кыргыз адабиятынын башталышы ушул мурастар менен башталып кетип, ошол мезгилдеги коом, ошол мезгилдеги диалогдор каршы чыгып жазып чыккандыгын өзүбүз чоң эрдик. Качкынбай Артыкбаев менен бирге жүрүп, бир замандын суусун ичип, бир жүргөн калемдештери сөз кезегинде өз ойлорун төмөнкүдөй бөлүштү. Качкынбай Артыкбаевди ошол 80 сырлуу бир күндүү адамдардын карашына кошууга толук болот. Анткени мына бул конференцияга байланыштуу чыгарылган буклеттерди дагы ушул күндөр жаркыргы менен Арачолуда карай коюп, университеттин кешкинде дагы жана башка басылмаларда бул кишини ар түрдүү кырган мүнөздөп жазып. Биринчиден, бул кишинин талашсыз жана кайрылмаган сорту адабиятчы деген түшүнүк менен байланышат. Арасында өтө чоң адабиятчы. Кыргыз адабиятынын тарыхын, анын өнүгүү процесстерин, азыркы проблемаларын тартыпты келтирип, илимдин бир майталман өкүлү катары ошонун баардыгын тартыпка салган адамдардын эң алдыңкы катарында турат деп ойлойм. Атын атаса куту сүйнөт деген элибизде жакшы бир кеп бар. Анын сыңарындай Качкынбай Артыкбаевди эскерүү кечеси жазуучуну жаткан жеринен бир ударылтып койду болуш керек. Өзү өлсө да эл ичинде эмгеги өлбөгөн эл жазуучусунун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун дейли.